Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер. Амансыздарбы, сиздер менен кайрадан эле Москва туугандар. Бүгүн күнгө 19 февраль дүйшөмбү. Андыктан иш күнүңүздөр ийгиликтүү, жакшы улансын. Туугандар, сиздерге жакшы, жагымдуу кабар менен бөлүшө кетели. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Россиянын президенти Владимир Путин менен атайын чакыруусу менен Россияга келип жолугушуу болот. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин чакыруусу боюнча 20-21 февралда Россия Федерациясына иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиев билдирди. Мамлекет башчысы Казан шаарында өтө турган келечек оюндары эл аралык мультиспорттук мелдештердин расмий ачылыш аземине катышат. Бул иш-чара 21 өзгөчө инновациялык дисциплиналар боюнча ар кыл өлкөлөрдөн келген 260тан ашык команданын жана 2000ге жакын спортчулардын жана компьютердик спортчулардын катышуусунда Digital Sport компьютердик спорт түрүндөгү спорттук мелдештер топтому өткөрүлөт. Февраль 2024 года. Россия представляет впервые в истории инновационное спортивное событие «Игры будущего». Масштабный мультиспортивный международный турнир на стыке физической и цифровой вселенных. Сочетание классического спорта, киберспорта и высоких технологий. Команды со всего мира сразятся в реальном и виртуальном пространствах за впечатляющий призовой фонд. В России при поддержке на самом высоком уровне родился новый формат соревнований. Своим указом президент дал импульс для развития спорта будущего. Впервые спортивные и виртуальные дисциплины объединяются в единое пространство Digital Sport, которое отвечает нашей основной миссии способствовать развитию гармоничного человека. Цифровая реальность и энергия стадиона. Больше не нужно выбирать мяч или джойстик. Сквозной счет в видеоигре и на реальной спортивной арене определяет победителя. Турнир «Игры будущего» объединяет 5 технологических направлений, 5 вызовов. Вызов спорт. Воеборье нового формата. Классические виды спорта и их аналоги в видеоиграх. Вызов тактика. Всемирно известные игры в жанре трехмерный тактический бой и состязания на реальной площадке лазертаг. Вызов стратегия. Популярные стратегические компьютерные игры дополняются соревнованием на физической арене. Вызов скорость. Скоростное прохождение видеоигр и суперфинал с физической полосой препятствий. Вызов технологии. Соревнования с применением высокотехнологичных устройств. Битва роботов, гонки дронов, кибатлетика и виртуальная реальность. Уникальное спортивное шоу стирает границы между участниками и болельщиками. Уже сегодня определяет будущих чемпионов и дарит фантастические эмоции. Миллионы зрителей во всем мире присоединяются к движению «Игр будущего», следя за трансляциями на цифровых и стриминговых платформах. Уже в феврале 2024 года пройдут инаугурационные «Игры будущего». Столица первых игр, город Казань, встретит тысячи лучших атлетов и клубы из более чем 100 стран. Радость побед. Новые спортивные герои, непрерывный поток положительных эмоций и открытость всему миру. Объединяя спорт и технологии, мы объединяем мир. Игры будущего. Сделано в России для новых поколений. Чет мамлекеттердин бир катар башчыларынын көрүнүктүү эл аралык жана коомдук ишмерлердин, ири IT компаниялардын жетекчилеринин катышуусу күтүлүүдө. Иш-чаранын алкагында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Россиянын президенти Владимир Путиндин жана Татарстан Республикасынын башчысы Рустам Миннихановдун эки тараптуу жолугушуулары өтөт. Жолугушуулардын жүрүшүндө тараптар Кыргыз-Россия кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин, анын ичинде соода-экономикалык, маданий, гуманитардык жана инвестициялык чөйрөлөрдөгү маселелерди талкуулашат деп белгиледи Муратбек Азимбакиев. Туугандар, мына жакшы, жагымдуу кабар менен өзүңүздөрдүн жакындарыңыздар менен бөлүшө кетиңиздер. Биздин каналга катталып, лайктан басканды унутпаңыздар туугандар. Дайыма бири-бирибизди колдоп жүрө берели. Андан тышкары туугандар, жакшы сөз калтырып, комментарийге биздин спортсмендерге келе турган ошол спортсмендер дайыма жеңиштерге жетишип, дүйнөлүк ареналарда Кыргызстандын намусун коргоп, желегин бийик көтөрө беришине биз тилектешпиз.
Кантсе да туугандар, буйруса Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жана Россиянын президенти Владимир Путиндин сүйлөшүүлөрү арасында биздин мекендештерге, мигранттарга дагы жакшы шарттар түзүлөт деген ишенимдебиз. Бөтөн жерде дайыма өзүңүздөргө сак, документке так жүрүңүздөр. Эгерде регистрация маселеси болсо, баягы эле ишеничтүү жигиттерге 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар таза регистрация жасап беришет. Деги эле туугандар, ушул эки мамлекеттин ортосунда дайыма ынтымак боло берсин, ушундай жакшы иш-чаралар гана болушуна биз тилектешпиз. Ал эми биздин бөтөн жерде иштеп жүргөн мекендештерге үй бүлөсүнө тынчылык, ден соолук, дайыма ишиңиздерге ийгилик болсун, тапканыңыздарга береке болсун. Мекенибизге эсен-аман баардыгыбыз кайтышты, Аллахым насип этсин. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди-чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 0060 +7 965 402 93 Мухиддин.